Assalamu alaikum. Машина кеч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулар. Бул видеодо тартуулай турган сиздерге жалаң аралаш түрдөгү унааларды көрөсүздөр. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. 10 апрель 2022 жыл. Күн аябай ысык болуп атат. 30 градуста эле сезилип атат. Чындыгында жазгы мезгилде эле ушунча көтөрүлүп кетти. Biz başтай берели. Ушул Starex'ten baştайлы. H1 2009 кыймылдаткычын көлөмү 2.5 дизель, коробка механика. Баасы 910 миң бе? 910 миң сом. Төрт катар экен. Бул эки, бул жакта эки, ортоңкулар капитанский кресло, анан акырынкы 4-чү катар 3 адам отурат экен. Жакшы. Так, кете берели. Avante 4 канчада отасыңар? 550. 2007 1.6 коробка механика. 550 миң. Пробеги 284 миң километр. Toyota Aygo 2007 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. Коробка механика. Механика экен. Айтылыш баасы 350 миң сом. Ушундай компактный машина. Салону өзү деле мындай чакан көрүнөт да. Мерс канчада отасыңар? 280 миң. E-класс 124 кузов, универсал. Родная краска деп жазылып турат. 1992 22 кыймылдаткычын көлөмү бензин. 500 эсин байланыш номери 000 882. Так, кете берели. Рион канчада отасыңар? 750. 2016 1.4 555 77 42 44. Азыр күндүн чагылып жакшы көрүнбөй калышы мүмкүн сиздерге. Ошон үчүн озеки дагы айтып коюп атам маалыматты. Айдоочуда жана алдыңкы жүрүшүдө коопсуздук жазыгы бар. Коробка 5 ступка механикада, кондиционер бар. Но Solaris'ta силерден бе? Ал канчада отты эле? Бияктабы? Канчада отасың? 450 миң. Hyundai Solaris. Мындай комплектация жакшыраак, электропакет, отуруштардын жылытуу системасы, алдыңкы эки режимде, кондиционер, печка. 2014 1.4 эсин байланыш номери. Так, Avante да силерге караштуу? Бул 650 миң экен. Avante 4. ...2009 1.6 коробка автомат 555 29 22 33. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов 2000 кыймылдаткычын көлөмү 3.2 коробка автомат. Дөңгөлөктөрү ушундай куюлган дистерде, кышкы төртөөнүкү тең протекторлору жакшы абалда. Машина электро идеальном состоянии. Электро мынандай приводта экен, отуруштары. Климатта 2 зоналуу. Баасы 700 миң беле? Ровно? 700 кеми бар. 700 миң кеми бар дейт. Болду.
уланта берели. Эми баасы такталган унааларды көрсөтөйүн. Дагы бир Рио чыгып атат. Канча деп атасыз аксакал? 600 миң. 2011 1.4. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.4 дедик. Коробка механика. Мына ээсинин байланыш номери B771 44 88 44. 600 миң сом. Так, кондиционер бар, коробка 5 штука, алдын кайнектери электро көтөрүштүү, электро күзгүлөр. Так, мына сигнализациябы же центр замок элеби пульт менен? Центр замок. Центр замок. Сигнализациясы бар. Сигнализация бар, а? Болду. Жакшы. Opel Zafira'ны сурайлычы. 2001 жылы чыгарылган 1.8 механика, ээсинин байланыш номери 559 70 72 98. Салам алейкум. Канча деп атасыңар? 300 миң сом. Так. Берели. Күн ысыктан уже кондиционерлерин жандырып алып отурушат кээрки сатармандар. Так. Көпчүлүгү мындай унасында жок. Mercedes-Benz C-класс 202 кузовта. Сол руль. 1994 1.8 коробка механика. Люк. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгү, кондиционер жок, подлокотник бар, корректировка фар. Айтылыш баасы 180 миң сом. Honda Stream, оң руль. Оң рульдун арада ушул жерден көрөсүңөр. 2001 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2. Айтылыш баасы 450 миң сом деп атат. Да, көрсөтүп болду. Ага. Ооба. Шнакейдж каналы. Honda CR-V 1. 1999. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Коробка автомат. Рейлинг. Пробегинде айтып боюнча 284.609 километр. Bunun baası kaç oldu? 480 миң сом. Honda Step Wagon 2003 2.4. Spa'da ekan. 2.4 bolsa ошо Spa'da болот. Кара экен, а? Салон. Мындай пионер магнитоласы, монитору. Баасы 800 миң беле? Пробег канча болуп калды? 200 миң километр болду. Осы степти көрөлүчү дагы. Баасын жазбаптыр да. CR-V болду. Жакын эле. Болду, азыр бул жерде CR-V бар окшойт. CR-V 1. 2 экен бул, 2 экен. Бунда да пионер магнитола, монитор, круиз контроль могу жеринде. Алдыңкы жүргүнчүдө жана айдоочуда подлокотник, отуруштары, мындай кездеме, анан кийин кожа комбинированный. Кондиционер печка, коробка автомат. Американец экен да? 2.4 болот, анда кыймылдаткычтын көлөмү. Алдында хром мындай защита. Бамперинде 2003
Есім байланыс номері озекеде айтып қояйын. 220 68 68 28. Басы ем. Басы 750. 750 мың сом. Пробег 213 мың миль бе? Ошондо? Километр да. Жоқ, миль болып қалады. Американецтерде миль болады да. Аха. Болды, рахмат. Болды, тұрмел. Так. Төрелші мол жерде Mercedes-Benz тұрады. Басы жазылған. 1987 124 күз. 200 мың сом. Механика коробка. Honda Fit'терді сөз түрде тартабыз. Fit тартыла деп қачан шығады деп атқан көрушілеріңізге алу қатарға жетелекпіз өзі. Сөз түрде бір екен болса да көрсетемін. Honda Step Wagon қимылдатқыштың көлемі 2 куб, 2000 жылы шығарылған, $5100. Так. Honda Accord универсал 2003-24, басы 490 мың сом. Оң руль, коробка автомат. Так, Volkswagen Passat B6 седан. Қаншада отасыңар? 450 мың. 2005, қимылдатқыш көлемі 2 куб, коробка автомат. Есім байланыс номері 776 61 11 19. 450 мың сом. Honda Fit 2003 1.3, басы 460 мың сом. Да, бір Fit күміш түстегі 2002 1.3, бұнда басы 1-дей 460 мың сом. Honda Fit Россия темір номерінде 2002 тез арада сатылады. Қимылдатқыштың көлемі 1.3. Басы, айтылыш басы 350 мың сом. Спойлер бар екен багажнигінде. Honda Fit 2003 1.5, басы 500 мың сом айтылыш басы. Toyota East 2002 1.3, 440 мың сом айтылыш басы. Мына үшін менен видеозды жиынтықтайбыз. Ошол лайк баса электер, видеозго лайк басып коюңуздар. Дайыма эле айта кете беребиз, себеби YouTube ушундай лайк басылган жана комментарий көп жазылган видеолорго көңүл бурат дагы, анан эң алдыңкы жакшы видеолордун катарына кошот рекомендацияга. Ошондуктан аянбастан биздин да мээнетибизди баалап, ушундай каналыбызды колдоп коюңуздар.